бизде бир алагач эме барбы, алагач жүргөнчү. Мен ошол алагачтын запкысын мен да көргөм. Алагач кетип анан бир айдан кийин кайра кетип. Эми бул ушундай бир башкача меники тагдырым болуп калды. Анан 18 жашка чыга элек болчумун. Бул айтып атышпайбы, көбү бактылуу болуп калат депчи, бирок кыздардын 80% ошол алагачынын тагдыры, кийинки тагдыры такыр эметип калат да. Karamat Toktobayeva, a Kyrgyz immigrant in Prague, is married to a Bulgarian immigrant. She is a mother, journalist, writer, and a musician. Karamat plays piano, hand hummus, and mouse hummus. Wow. Hummus? Кандай кылат экен? Hummus? Ошо бала кезимде ушинтип үйрөнгөм, анан бул комуз деле ошол боюнча ойнолбой калган да. Анан бул Европага келгенде биз буларды тиги комузубузду муну баалабаганыбыз менен булар үчүн аябай эле жаңылык экен. Анан кайра тиги коем деп жагымдуу жерден ушинтип этип калды, бирок аябай эле кызыгып эме кылды. Кызыгышты. Karamat was one of 5 Kyrgyz women who created the Kyrgyz folk music group in Prague. They traveled across Europe presenting Kyrgyz ethnic music. Now she works for a print company. At home she makes bijouteries and Kyrgyz saima for her 5-year-old son Baytik. Baytik wants to be a manaschi, a man who sings Kyrgyz epic poem Manas. Байыркыдын жомогу баштаса келер оролу. Ошол Азыр бактылуусузбу? Мен эч качан бактысызмын деп айткан эмесмин. Адам өзү жашоодо жашап турган өзү эме бактылуу. Мен мисалы же ошол мен ала качып кетип же ошол мезгилде деле мен өзүмдү эч качан эме бактысызмын деп эсептеш эмесмин. Мен бактым, мен дайыма ошо мен бактым ошо тирүү экеним, мен бактым ушул алдыга карай умтулганым, күрөшкөнүм жашоомдо. Жан жыйбас жалгыз жакынын жок деп жарып ойлоп калган санадан сактан